ушул мамлекеттик мүлк уурдагандар жооп бериш керек. Эми ал прокуратура өтүнүч келтирет алга. Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасы тарабынан өндүрүлүп жаткан чийки нефтинин уурдалып жаткандыгына байланыштуу мекеменин коопсуздук кызматы тарабынан тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп келген. Акыркы 4 айдан бери аталган бөлүмдүн кызматкерлери Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери менен биргеликте нефт уурдап жаткан жарандарды табуу боюнча тийиштүү иш-аракеттерди жүргүзүп келген. Ушул жылдын 16 апрелинде алгачкы түйүн табылган. Жылдын 2020 жылдын 16 апрелинде Бүргөндү айыл аймагында Кызылкыя айылында жашаган Назаров Залкар аттуу адамдын үйүндө ок атуучу курал жана уурдалган нефти заттар бар деген маалымат түшүп, бул боюнча биз кылмыштардын жана жооптардын бийликтирестерине каттап, кечиктирилгис тинтүү амалдар жүргүзгөнбүз. Натыйжада анын үйүнөн ошо 7 тоннага жакын ошо нефти заты алынды, табылып, тиешелүү экспертиялар дайындалган. Ошо тергөөнүн жүрүшүндө бул уурлук фактысы экени аныкталгандыктан, ошол кылмыштын ичинен өзүнчө уурлук боюнча кылмыштардын жана жооптардын бийликтиресине өзүнчө уурлук фактысы менен өзүнчө жазык ишин козгодук. Бул жазык иши боюнча Назаров Залкар ошол барып келгенден кийин ошо мойнуна алып кылган кылмышын. Мындан сырткары ошол жерде ага жардам берген оператор болуп иштеген Юлдашев Алмаз деген жигит болуп, анан водители бар. Ошолар болуп алып келгендери аныкталды. Мен ошон үчүн мен айтып атам. Ошол тергөөдөн, прокурордон да сурап атам. Ошо биздин ичибиздеги урууларды таап бергиле деп. Ошонго чара көрөлү. Бул эки жаран 48 саатка камакка алынган. Бири айыл тургуну болсо, экинчиси Кыргыз нефтегаздын нефт өндүргөн 6-аймагындагы 82-чи нефт казуу түйүнүндө оператор болуп иштейт. Дал ушул оператордун көрсөтмөсү менен дагы бир көп жылдан бери нефт уурдап жүргөн делген жарандын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Сиз кадрда көрүп турган бул көрүнүштөр дал ошол жарандын үйүнөн тартылган. Тергөө маалыматына караганда, нефт уурдагандар чийки нефт ташып жатканын жашыруу максатында жүк ташуучу унаага атайын каражаттарды жасашкан. Сырттан көргөн адамга унаада нефт эмес, чөп ташып бараткандай көрсөтүү аракети болгон. Эң эле кызыгы, уурдалган нефти табылган бул үй Нурбек Тургунбаев аттуу прокурордун менчик турак жайы болуп чыккан. Ал эми уурулук кылган деп шектелип жаткан жаран дал ушул прокурордун бир тууганы Кубаныч Тургунбаев экени маалымдалды. Тургунбаев Кубанычбек деген үйүндө. Анын тинтүү жүргүзүлгөндүгүнүн мыйзамдуулугу кече күнү сот тергөө судьясы тарабынан мыйзамдуу табылды. Анын кыймыл аракетине тергөө жүрүшүндө баа берилет. Момбеков айыл өкмөтүндө табылган нефти ошол үй, дуор, ошо үй мен тергөөчүдөн сурадым, кимдики экен деп. Ал мага айтып атат. Госрегистрден текшердим. Тургунбаев Нурбек дегенге дини үй экен. Ал Тургунбаев Нурбек прокуратурада иштейт. Ошол жөнүндө сөз болот. Bir haftanın içinde iki yerden tavıl otat. Birinin üyünden 7 tonna, birinin üyünden 8 tonnaya jakın laboratoriya berip otat. Al bizdin pромысловый neft eken dep. Al значит nefti başka yerde yok. Только Kırgız neftegazı çıkarat. Janagı internetke çıkıp ketken boyunca Noken rayonunun prokuraturası dep çıkan bu anı kim kanday alıp bergen bilbeyim. Biroq Noken rayonunun prokuraturasında bizde pretenziya yok. Oşol uğrunun bir tuğan inisi Murun Jallat'ta ol prokuraturasından hazır Bişkek'te işleydi.
ошол жөнүндө сөз болуп атат. Бул иш боюнча прокурордун бир тууганы бир нече жолу суракка чакырылган. Ден соолугу начарлап кеткендигине байланыштуу ооруканага жатып, азырынча эч кандай сурак бере албасын билдирген. Бирок үйүн тинтүү учурунда өзү катышкан жана маселени башка жол менен чечип коюуну тергөөчү менен Кыргызнефтегаздын өкүлүнө сунуштаганы айтылды. Демек, прокурордун үйүндө бир канча жылдан бери жасалып келген делип шек жаратып жаткан бул учурга бийликтин тийиштүү бутактары да көңүл бурушу зарыл болуп турат. Бул дела акырындап азыр бүт азыр система иштеп атат, телефондар. Ошентип үйдү камагына чыгарып, кийин барып, убакыт өткөзүп, 1-2 ай өткөзгөндөн кийин эч нерсе жок болуп калышы мүмкүн. Ошол бул болуп жүргөн эле, турмушта ушундай. Ошон үчүн мен айткам, вот бир тууган иниси прокурор экен деп. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Ошону мен ишенем, биздин райондун прокурору да жаңы келген экен, жаш бала, өсө турган бала экен. Ал дагы ал өзүнүн коллегасына карабай, мундирине карабай, мыйзамдуу чечим кабыл алат деп мен ишенип турам. Кече 26 апрелде Нокен райондук соту буга чейин 48 саатка камакка алынган. Эки шектүүнүн баш коргоо чарасын карап аларды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Айтылып жаткан прокурор бул кармалгандарды үй камагына чыгаруу үчүн өзү тараптан күч түзүмүнүн кызматкерлерине басым жасап жатканы тууралуу Кыргызнефтегаз ишканасынын жетекчилиги билдирген болчу. Демек алдыда эми үйүнө дээрлик мини завод куруп алган прокурордун инисине жана өзүнө адилеттүү укуктук баа берилеби жокпу? Көз салып турабыз. Бул мамлекеттик мүлк уурдагандар жооп бериш керек. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.